Куранды хатым кылып жана жаңы эле бүттүм эле. Бирок мен тилават саждасын чын эле билбептирмин. Эми кандай кылсам болот? Курани Каримде 14 жерде сажда тилават келет. Эгерде бир адам сиз Фатихадан Кул аузу бирабин насқа чейин окусаңыз, ошонун ичинде 14 жер. Баарын окуп бүткөндөн кийин эле сажда тилават бул важип өкүмү. Бирден сажда кылынат да. Тарат менен кыбланы карап, кадимкидей эле Аллаху акбар дейсиз. Субхана роббиял а'ла, субхана роббиял а'ла, субхана роббиял а'ла. Ушул 14 жолу сажда кылып койсоңуз болот. Баардыгын эле бириктирипчи, хатым Куран кылгандан кийин, макулбу? Ошол жерден 14 жолу. А бир фазилетин айтып коеюн. Аалымдардын ишеничтүү жашоо тажрыйбасынан өткөн мыкты нуска 14 Курани Каримдагы сажда аятты окуп туруп, сажда кылып, дуа кылса кабыл болот деген да. Кайтарымсыз кабыл болот деген. Жолдошум мени алгандан кийин деле көп жыл зына кылып, зынага барып жүргөн экен. Балдар үчүн кечирдим, бирок унуталбайм. Эстеген сайын кыйналам. Жиним келет. Кек сактаган адамдын күнөөсү кечирилбейт дейт го. Мен кек сактаган катарында эмесминби? Аллаху акбар. Эми ал тоба кылып кайтса, бизде хадисте бар го. Мусулман адам 3 күнгө чейин, 3 күндөн ашык бири менен учурашпай сүйлөшпөй койсо бул арам дейт да. Арам дейт. Бирок бул бардыгына эмес. Бирөө арам иш кылып атса, мен сенен сүйлөшпөйм десеңиз, бул арамга кирбейт буга. Bir cuma боло, bir ay боло. Ана жаман кылыгыңды ташта сени. Сен уурулугуңду ташта сени. Ана картаң, кумарыңды ташта, сен зынаңды ташта бул. Дегенбечи, буга ал пайгамбарыбыз баягы 3 күн деп катуу эскерткенге бул хадиске кирбейт. Түшүнүктөн сары. Ошон үчүн иншалла буларды карап туруп, анан эми туура кек сактабаш керек. Ба тоба кылып келсе, жашоонун жакшы неме кылып, жакшы үмүт менен жашаш керек. Бирок келгенде кайра жиниңиз келет айтпайсызбы? Не дейт? Жиним келет. Кек сактайм деп. Ошондо кайрадан кечиргесен, кайрадан жаңы соо ала бересиң. Кайрадан жаңы соо ала бересиң. Буну кечириш керек. Мен 15 жаштамын, баамдат намазын баштайын деп жаткам. Үйдө жалгыз окуганда азан комат айтуу керекпи? Комат менен азан парыз намаздарга эле айтылат деген чынбы? Ушул суроолорго жооп берип коюңуз алдын ала, рахмат. Жок, кайсы сиздер айылда азан айтылса, ошол айылдын азаны сизге жетиштүү. Үйдө комат менен эле окуй бересиз. А мечитке келсеңиз, жамаат менен окуйсуз. А мечиттин намазы, фарыз намазы убакыты өтүп кеткен болсо, азан комат айтылып бүттүбү, келсеңиз коматы жок эле окуйсуз. Макулбу? Мен 2 жашыман бери ырчы болом деген кыялым бар. Азыр 13 жаштамын. Кээде ырдап турам, күнөө болбойт. 2 жаштан бери. 15 эмесин. Эми мындай эми. Алла тууралуу, ата-эне тууралуу, мекен, пайгамбарыбыз тууралуу болот. Анан беркинде жахилият, бир мухаббат сүйүү, дастандар болбойт. Күнөө иштен кайтаруучу дуа барбы? Күнөө иштен кайтаруучу дуа барбы? Дуа бар. Дайыма дуа кылабыз. Аллахумма инни ауду бика мин мункаратил ахлак вал амал вал ахва. Я Алла, мен сенен пана тилеймин. Жаман кулк мүнөздөн, жаман амалдардан, күнөөлөрдөн, жаман каалоолордон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасы бар. Кээ бирде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган: Аллахумма инни ауду бика мин шарри сам'i ва мин шарри басари. Я Алла, мен пана тилеймин кулагымдын жамандыгынан, күнөө иштеринен. Gözümdün jamandı күнөө иштерин. Ва мин шарри лисани, тилиндин жамандыгынан. Ва мин шарри мании, уруктун жамандыгынан. Арам нерсеге зынага барат жана башкадан. Демек күнөөлөрдөн сактанганга дуа Алла Тааладан пайгамбарыбыз үйрөткөн. Аны дуа кылыш керек. Чын жүрөктөн, ушу дуаны 3-3 кайталаңызгын. Кадимкидей жүрөктөн күнөөнүн кызыгы кетет. Өчөт. Аллахумма хаббиб илайнал иман ва заййинху фи кулубина ва каррих илайнал куфра вал фусука вал исян ва жаална минар рашидин. Я Алла, биздин жүрөгүбүзгө иманды сүйкүмдүү кыл. Жүрөгүбүзгө ошону кооздоп кой. Ва заййинху фи кулубина ва каррих илайнал куфра, капырлыкты, күнөөнү, кылмыштуулукту жүрөгүбүзгө жиркеничин сал. Арам нерсени көргөндө мен жиркенейин. Аны жакшы көрүп тартылбай, жиркенип сактанайын.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү дуаларынан, болбосо бул Кур'андын аятынан эме кылып келинген, бул табил кылынып. Так. Аял кишиге массаж алса болобу? Массажистке аял киши болсо, бирок мусулман эмес аял болсо, аял кишилердин бири-биринин астында аураты жөнүндө айтып бересиз, айтып берсеңиз. Эми ооруп аткан болсо мейли массаж алса, мусулман эмес болсо деле алса болот. Жөндөн жөн эле мындай рахатка жакшы эмес. Ооруп аткан болсо мейли. Бул бир. Экинчиси, аялдардын аялдарга болгон аураты деле эркектин эркекке болгон ауратындай өзү. Киндиктен тизеге чейин. Бирок мунун мааниси көкүрөгүн ачып жүрө берсин деген эмес бул. Тим более ушу доордо. Кыздар менен кыздар үйлөнүп аткан доордо. Бул уламалар катуу буга эскертүү берген. Ошондуктан иншалла мүмкүн болушунча жамынып, эгерде анан кокустан эми зарылчылык болду, оору болуп калды, анда эми бул бөлөк кеп. Так негизи китептерде аураты ошондой. Эркектердин да унутпайлы, киндиктен тизеге чейин. Бизде киндик кирбейт, бирок тизе кирет. Устаз, ичпейм, чекпейм, үй бүлөмү халал менен багып атам, бирок иштерим жүрүшпөй жатат. Тапканым эч нерсеге ашпайт. Эмне кылсам болот? Каният кылыңыз таксыр. Сиздики нормально экен. Ишпесеңиз, чекпеңиз, алхамдулилла. Просто каният эле жок экен да. Сахабалар субханалла бир курма жейт элек дейт. Бир күндө, бир курма. Бир эле курма берип коет экен да. 100 да бирден эле курма берет. Ал биз 3төн курма жеп атпайбызбы? Ал бирден эле берип коет. Сураган айтты да, бир курма эмне болсун эди? Тиштин тияк-бияктары калып кетпейбиз? Дейт, бир курма чоң экен дейт, Бир курма да таппай калганда ошондо билдик бир курма эмне экенин. Сөөк менен калганда ошондо билдик бир курма кандай экенин. Мен силерге айтып коеюн, карап туруңларчы анан. Үйдө азыр ушундай болуп калдык. Кичине нан катып калса, жебей ыргытып беребиз. Андай кылбайт. Мен силердин алдыңыздарда отурам, мен бүгүн үйдө дагы мында карап коем да, катыган нандар, жумшактарын балдар жейт, катыган жебей коет да. Атай ушу катыган нандарды алып жейм мен өзүм. Өзүмдөн эме. Андай кылбаш керек, иншалла. Карап туруп иншалла. Караңыз да, сиздин эски кийимиңиз кээ бир адамга жаңы таксыр. Ишенип коюң. Ишенип коюң. Сиздин наныңыз кээ бир адамга той алчы. Ошон үчүн иншалла бизде каният болсун, кийимге каният кылайлы. Жамагыч, жамак деп коет го. Жамак кийген бул уят эмес таксыр. Уурдап алып кийген ошол уят. Кийип алып, текеберленген ошол уят өзүчү. Жамак кийген эч уят эмес. Эч уят эмес ал. Кир кийген уят. Таза кийиңиз. Алхамдулилла. Мен пайгамбарыбыздын кийимдери жамак эле. Абу Бакырдыкы жамак эле. Умардыкы жамак эле. Умар халифа болуп турганда, мурда эми менен жокчулукта. Умардын доорунда алтын монеталар кырман болуп калган Бирок 14, бир риваятта 17 жерде жамак айтылат. Дагы бирөөсү материалда эмес, кожада жамак коюп турат. Азыр эми кичине тиги айрылып калганга болсо, сразу эле тряпка кыл, аяка ыргыт, бул жака ыргыт. Аллаху акбар. Каният жок бизде. Ошон үчүн Алладан дуа сурайлы. Аллахумма канни'ни бима атайтани. Я Алла, бергениңе каният кошо берип койчу деп кой, болду. Эмне сурайлы? Я Алла, бергениңе эмне бер кошо? Каният. Эгерде Аллага берип туруп, бирок каният берилбесе, ал жетпейт сага. Эч качан жетишпейт. Бүгүн бир машина, 2 машина, 3 машина баары жетпейт. Жетпейт. Бир үй, 2 үй, бир базар, 2 базар баары жетпейт. Башында айттык го бу. Бирок каният болсо, азы да жетет.